Меркелдин марафону аягына келип жетүүдө. Германиялыктар жаңы саясий доорго карай кадам таштап жатат. Бул Берлин жөөгүлүктөр клубунун айымдары үчүн өлкөнүн алгачкы канцлер айымы дүйнөнү идеалдуу кыла албаганы менен кубаттуу мурас калтырып кетүүдө. Ал аял катары жогорку кызматка чейин жетти. Ошол нерсе аял кишилерге ишенич берет. Германия тең укуктуу коомбу деп сурадым. Жок, дали андай эмес. Биз ага пандемия учурунда кайра күбө болдук. Аял кишилер үйдө отуруп баарын жасашты. Эркектер болсо жумушуна кетип жатты. Аялдар менен эркектер бир кызматта иштесе да, аялдар дали бир топ аз акча табат. Аны өзгөртүүгө убакыт келди. Германиянын эмики канцлери эркек киши болушу мүмкүн. Сурамжылоого ылайык социал-демократ Олаф Шольц алдыда келатат. Ангела Меркелдин партиясынын атынан чыккан Армин Лашет азырынча шайлоочулардын колдоосуна жете албай кыйналууда. Жашылдардан Анна-Лена Бербок алгачкы колдоого карабастан артта келатат. Жаңы канцлер теңсиздик дали өкүм сүргөн өлкөнү мурастап алат. Германия гендерлик төлөм айырмачылыгы жогору болгон Европадагы өлкөлөрдүн бири жана бизнес индустриядагы жогорку кызматтарда аялдар аз. Алардын бири Лариса Зейхард. Ал транспорт инфраструктурасын орноткон фирманы жетектейт. Квотасыз эч бир кызматка бара албайсыз. Бирок саясатта тартип орнотуу керек. Администрация жана өкмөттө көбүрөөк аялдар болушу зарыл. Квоталарга караганда шарттар маанилүүрөөк. Аял кишилер иштеши үчүн жакшы шарттар, көбүрөөк ийкемдүүлүк, акчалай стимулдар керек. Ангела Меркель узак убакыт бою эркек лидерлердин арасында жалгыз болуп келди. Германиянын саясаты өзгөрүп жатканы менен эркектер басымдуу бойдон калууда. Меркель кандай канцлер болду деген кептерди угуп каласың. Аял кишилер жогорку кызматтарда иштешти. Жана анын жакын кеңешчилери да аял кишилер болгону менен канцлер катары ал эч качан аялдардын көйгөйлөрүн көтөрүп чыкпады. Ошондуктан ал аял киши болгону менен аялдар тууралуу жана саясат же феминизм тууралуу айткан жок. Аял киши канцлер болуп турган чакта шайлоочулардын бүтүндөй бир мууну пайда болду. Ангела Меркель саясатка келген сейрек айымдардын бири, жана ал көп убакыт бийликте тура алды. Ал өз каалоосу менен кызматтан кетип жатат. Аны кызмат ордуңду тапшыр деп эч ким мажбурлаган жок. Жана анын ордуна ким канцлер болуп келбесин, Меркель дору Германиядагы айымдардын ролуна өз таасирин тийгизе берет. Германия шайлоого даярданып жаткан чакта көптөгөн шайлоочулар анын потенциалдуу мураскорлоруна Меркелдин стандарты менен баа беришет.